Саламатсыздарбы, урматтуу НТС телеканалынын көрүүчүлөрү, эфирде эсимде берүүсү. Биз бүгүн ансыз деле феномен катары бааланып таанылган Манас эпосу жөнүндө, анын ичинде мына өзгөчө феномен болуп көпчүлүккө белгисиз, көпчүлүк билбеген өзгөчө дагы бир феномен бул айым манасчылар жөнүндө сөз кылмакчыбыз. Айым манасчылар темасын, эгерде жаңылбасам, мына мындай илимий деңгээлде көп изилденек. Ошол айым манасчылар тууралуу мына азыр жаңыдан гана илимий изилдөөсүн баштап жаткан филология илимдеринин кандидаты Мукарам Токтоголу айым биздин студиянын мейманы. Мукарам айым Америка университетинин, Борбор Азияда Америка университетинин доценти, антропология программасы боюнча окутуучусу. Сиз ушул манасчы, айым манасчылар тууралуу изилдөөгө кандайча келип калдыңыз, кантип баштап калдыңыз бул теманы? Негизи биз сиз айткандай Манас деген кыргыз дүйнөсүнүн, кыргыз маданиятынын өзөгү болуп атпайган. Ошол эле убакта мен көп эле уктум да, Сейдине Молдокеева деген семетейчи бар экенин. Анан эмне үчүн эгемендиктен кийин манасчылар ушунчалык каттары чыгып, алардын аудиолорун жаздырып, айтууларын. Алар жөнүндө маалымат кенен таралып атат, бирок ошол эле убакта аял манасчылар жөнүндө маалымат жок койсо да. Анан мен антрополог катары буга чейин ушул өнөрпөз аялдар жөнүндө дагы изилдөөлөргө кызыгып жүргөм. Анан ошондон улам бизде аял манасчылар бар болду экен. Эми болсо эмне үчүн алар жөнүндө маалымат чыкпайт? Алардын таанылышында бир кандайдыр бир көйгөйлөр барбы деген суроо жаралды. Ошондон улам биздин Борбордук Азиядагы Америка университетинде мугалимдердин изилдөөлөрүн колдогон долбоорлор бар. Ошого берип, анан ушу изилдөөнү баштадым. Азыр ушул изилдөө жүрүп жатат. Аял манасчылар жөнүндө бир топ маалыматтар жыйналып калды. Кыргыз ошол манасчылардын арасында алгачкы аты чыккан манасчы айым болгон, ким болгон? Негизи эле мына эми чын деле да, мисалы мен деле адис эмесмин, бирок мындай катардагы көрүүчү, ошо Манастын көрүүчүсү, угуучусу катары Манас айтуу бул манасчылык бул эркекке таандык гана бир өнөр деп ушундай бир орноп калган да пикирде. Анткени бул баатырдык эпос. Ал эпостун көпчүлүк бөлүгүндө баягы уруш, чабыш, согуш, жортуул дегендей. Анан ушунун баарын чын деле мындай аял киши кантип айтат болду экен деп мындай элестетүү кыйын болуп турат да. Бул эми объективдүү көрүүчүлөрүбүздүн көпчүлүгү эле ошондой суроо берилип кетти. Негизи эле бул ушул башаты айым манасчылардын башатында ким турган, ошону аныктай алдыңызбы? Ооба, негизи мен Манас таануу сабагын берем да Аутсада дагычы. Анан ошол жерде Манас боюнча маалыматтар жыйнап жатканда аял манасчылар болгонун мен түшүндүм. Анткени бизде архивдик материалдар деле бар. Илимдер академиясында Сейде Дейди кызы деген аял манасчы өткөнүн, жана анын бир 3-4 беттен турган жазуусу, айтуусу кагазга түшүрүлүп калганы бар. Андан сырткары эл артисти деген деңгээлге чейин көтөрүлгөн Сейдине Молдокеева деген семетейчи апабыз болгон көзөтүп кетти. Андан сырткары кийинчеректерди карасак, Манас 1000 жылдыгында Манасты айтып райондук, областтык, республикалык деңгээлде конкурстардан жеңип сыйлыктарды алган Канымбүбү Абдыраимова деген апа көз өткөн. Аны Нидерландиядан окумуштуу келип изилдеп кеткен. Андан сырткары азыркы кезде Караколдо жашап мугалим болуп иштеп жаткан физика мугалими Зуркан Сыдыкова деген апа бар. Азыр деле айтып жүрөт. Анын айтканына 40 жылдан ашты. Ал абдан аты чыккан белгилүү Каба, Шаба манасчылар менен бирге чогуу айтып жүргөн киши. Ушул манасчыбыз бар. Ал эми азыркы жаштардан алып карасак, азыр деле жаштар арасында, кыздар арасында Манас айткандар көп эле кездешет. Бирок көп эле турмушка чыккандан кийин токтотуп коюшат да. Ал эми мурдагылар жөнүндө айтсак, Сейде Дейди кызын айтсак, мисалы үчүн анын атасы Дейди ырчы болгон. Ага ырчылар, ошол өрөөндөгү ырчылар, комузчулар, манасчылар келип турушкан да үйүнө тынбай. Анан ошол жерде Кадыралы деген манасчы келип Манас айтчу экен, ошондон таасирленип ал дагы Манас айтып баштайт да. Бирок биздин коом башкача болгон үчүн патриархалдык коом да. Анан мындай аялдарды эл кыдырып, өнөрпозчулук кылып, ырдап жүргөн көп деле коом кабыл албайт да. Анан Дейди өзү менен кошо кызын
ошол ырчылар топтолгон жерлерге алып барат. Бирок айттырганда бул азыр Манасты менин уулум Сейит айтат деп, атын Сейит эмес Сейитке өзгөртүп айтып тааныштырып жүрөт да. Андан сырткары аны кыздай эмес уулча кийиндирип жүрөт. Бул деген Сейденин атасы Дейдинин кызына болгон колдоосу болгон. Бул ошол өнөр тартуулаганга жол ачып берген киши болгондо, бирок бул көпкө созулган эмес. Ал бой жетип турмушка чыкканга мезгил келгенде аны кайрадан кызча кийиндирип, эми өнөрүңдү токтот деп, Манас айтканыңды токтот деп турмушка беришкен да. Андан кийинки турмушунда ушу турмушка чыккандан кийин кайын журту каршы болуп, кайнатасы каршы болуп, анан Манас айтын токтотуп койгон. Анан абдан бир кызыктуу бир факт бар да, аны айылдын молдосун чакырып, элди чакырып, элдин көзүнчө ант бердиртишет. Экинчи Манас айтпайм дедиртипчи. Бирок ошол эле айтып берип, акыры турмушу бузулуп, кайра башка күйөөгө чыгып, ушинтип жашаганда, негизи эле аял кишилерге, кыз балдарга Манас айтуу сиз айткандай согуш жөнүндө болгондугу үчүн же болбосо ушундай эркек кишилерге тиешелүү иш-аракеттер чагылдырган үчүн эле эмес, деги эле өнөрпоз болуп эл арасында кыдырып жүрүү мүмкүн болгон эмес да. Манас чечимде баягы эл аралаш керек. Айлап жумалап баягы башка бүт өрөөндөрдү өрөөнгө кыдырып ошентип жүрүшкөн да манасчылар. Ошол эле учурда мына азыр сиз айтып атсаңыз иштеп кеттим да, мына айтылуу Саякбай Каралаев өзүнүн эскерүүлөрүндө айтат экен, чоң энеси чоң түрткү берген депчи, өзүнүн чоң энеси ысым эсимен чыгып кетти. Ошол айтып ошол көп шык берген деп жүрөт да. Ошол эми сиз Манасты изилдесеңиз ошол факт болгонбу чынында эле? Ооба, чынында эле Саякбайдын чоң энеси кошокчу, жомукчу, сөзмөр аял болгон, ошол таасири чоң болгон деп айтылат. Андан сырткары Саякбайдын да, Сагынбайдын да кыздары Манас айтканда атасынан таасирленишип, бирок алар улантып өстүрүп кете алган эмес. Буга бир топ кайра эле ошол каршылыктар болгон да. Мисалы үчүн Сагынбайдын кыздарынын бири кийинчерээк каза болот. Же болбосо Сейдене Молдокееваны алып карасаңыз, ал Манасты айтып, Манас айтканда баарыбыз билебиз да, түш көрүшөт, анан кандайдыр бир аян берип, аян алышат деп айтылып жүрбөйбү? Бул эркектерге деле мүнөздүү да. Анан ошентип жүргөн кезде ооруга чалдыгышат, ошол кездерде аны аты өчүп эле Сейдене жинди деген атка конуп калат. Андан кийин элге таанылып, Манас айтып, эл аны Манас жагаттар таанылып калганда ал айтат да, мен Сейдене жинди деген атым өчүп, Сейдене Семетейчи деген атка кондум депчи. Демек, бул бир жагынан сиз айткандай мындай аялдарга тиешелүү эле нерсе. Анткени кыргыздын ар бир аялы кошок айтат. Сиз билесиз да, бул кошок айтуу бул деген аялдардан күтүлгөн нерсе да. Кошок бул жамактап айтуу деген эле сөз да. Өткөн кишинин кантип жашап кеткенин жамактап айтып бериш керек. Анын өмүрү жөнүндө ошону куруп чыгыш керек да, ырдычы. Демек, бул бир четинен биздин маданиятта аялдарга тиешелүү көрүнүш. Бирок экинчи кезекте мына бул элди кыдырып айтып жүрө албайт, анткени үй бүлөсү бар аял үйдө, очоктун боюнда, жолдошунун жанында отуруш керек. Ошон үчүн буларда мындай өнөрдү өстүрүү мүмкүнчүлүгү азыраак болгондо, манасчылык негизи устаттан үйрөнүп, ошол манасчылардын тегерегинде жүрүп, баарлашып, анан өнөр өсөт да. Анткени ошол эпост айтуучулук боюнча теория бар да, Альберт Лордун теориясында айтылат, устаттын ролу чоң болот депчи. Алар деген биринчи албетти угуп, анан өздөрү айтып баштап, ооруларга чалып, ушинтип түш көрүп деген сыяктуу биздин фольклористтер дагы айткан жүйөлөр бар. Бирок ошол эле убакта устат менен мамиле, устат менен жүргүзгөн иш ушул абдан маанилүү да. Анткени ал устаты ошо эпизоддорду, сюжетти кантип айтканды, рифмаларды кантип түзгөндү, жана биз фольклористикада айтабыз эпикал формула. Ошо формулаларды кантип үйрөнгөндү, ушунун бүт баарын үйрөтүшөт да. Өзүндө талант болсо деле бул эмгекти талап кылган нерсе да. Анан ушундай нерсеге аял манасчыларга жол ачылган эмес. Анткени эч ким эле өзүнүн кызын бир эркек манасчыга кошуп жөнөтө албайт, мисалы үчүн. Азыркы манасчылардын бири Зууракан Сыдыкова апа айтат да, бул өзү Уркаш Мамбеталиев экөө бир айылдан экен, ал белгилүү манасчы болгон. Бул Зууракан апанын атасы белгилүү комузчу болгон. Анан ал барганда, жолукканда айткан экен, кызыңызды мага кошуп берсеңиз, алып барып Бишкекке алып барып Фрунзе болсо керек ал кезде, үйрөтөйүн, бул өнөрү бар экен, өссүн десе, атасы
макул болгон эмес экен да. Анан азыр айтып атты, ошондо мен эгерде Уркаш Мамбеталиевке кошуп берип Бишкекке жөнөтсө, Фрунзеге жөнөтсө, анда мен мүмкүн аябай таанылган манасчы боло билем деп айтат да. Демек, жанагы устат Шакир же болбосо өнөрдү устаттан үйрөнүү дегенге дагы биздин маданиятта жол берилген эмес да. Ошон үчүн булардын өнөрү өөрчүп мынтип таанылып кете алган жок да көпчүлүгү. Аттары көп, бирок коомдо таанылган эмес. Мен дагы бир жолу мындай тактап кетейин да, бул айым манасчылар деле кадимкиден жалпы эле манасчылардай кадыресе баягы алар аян түшүп, кыйналып, жанагындай биз эми сүрөттөлөт го, мисалы алгачкы ошол эле баягы өзгөчө тарыхта жазма булактарда баягы Саякбай Каралаев жөнүндөгү маалымат көп, чынында эле баягы көзүнө бир топ нерселер көрүнүп, бир топ убакыт кыйналып, анын бир жүгүн тартып, азабын тартып жатып, анан ошентип өнөр манасчылык өнөрү ачылып, анан кадыресе бул жаттама манасчы эмес, кийин баягы өздүк көркөм чыгармачылык конкурстарында айтылып жүрөт го. Бир убакта бул конвейер коюлуп кетпеди, баягы үй бүлөлүк манасчылар, үй бүлөсү деп жаттама. Кадимкидей эле кадыр толук кандуу манасчылык өнөр болот, аялдар жөнүндө эметкенде. Ооба, азыркы сурооңуздан улам бир ой келет да, бул чыныгы жана чала манасчы деген түшүнүк бар да биздин элибиздин арасындачы. Бул чыныгы деп ошо түш көрүп айткандар чыныгы манасчы болот, түш көрбөй эле жаттап айтса бул жаттама манасчы болот деп коюшат. Андан сырткары эгерде ошо фольклордук илимди алып карасак, манасчылардын түрлөрү бар да, классификациясы. Ошондой манасчы, түш көрүп айткан классик манасчылар, анан жазгыч манасчы деген да түшүнүк бар да. Алар айтышпайт, жөн эле жазышат депчи. Андан сырткары аткаруучу деген манасчылар. Ошол эле биз билген атактуу манасчылардын ичинен деле аткаруучу деген бар да. Демек ал башка бирөөнүн вариантын айтып берет да, аткарат. Бул деле мындай кемсинтүү иретинде эмес, бул аткаруу чеберчилигине дагы ээ болгон, бул чоң талантты талап кылат да. Ошон үчүн ошо жаттама дегенде ушинтип бөлө берип эле, анан аялдар мүмкүн жаттама деген мүмкүн түшүнүктөр пайда болгон болуш керек. Бирок эгерде биз Сейдине Молдокеева, таанылган эл артисттик деңгээлге жеткен Семетейчи апанын тажрыйбасын карасак, ал өзүнүн түштөрүн айтып берет да, ал деле манасты көргөн түшүндө. Анан бир түшүн айтып берет да, манасты көргөн, бирок мындай өйдө карай албай, атына чейин эле карап, анан өйдө карай албаган. Ошон үчүн манасты эмес, Семетейди айтып калдым деп айтып калат да. Анан кийин Семетей түшүнө кирет. Бул бир түш. Экинчи болсо, жана Канымбүбү Абдрайымова деген Казбек айылынан ат башынан чыккан манасчы, манасты түш көрдүм деп айтат ал. Түшүндө манасты көрдүм деп айтып атат да. Негизи түш көрүү, оору булардын бүт баарында эле болгон. Мисалы үчүн экөө тең Сейдине Молдокеева дагы, Канымбүбү Абдрайымова дагы айтып атышат да, ошо изилдөөчүлөргө айтып берип атышат. Аябай бук болгондо дейт. Эмне кыларымды билбей, анан тойго барып алып, эч ким жок жерге отуруп алып, анан аябай манасты айтып бугумду чыгарып, анан кайра айылга келчимин деп атат да. Же болсо Сейдине Молдокееваны ошентип бук болуп, манасты жана түш көрүп, аян алып, бир жерден тура албай, ушул бугун чыгара албай, манасты айткысы келип жүргөн кезинде, муну Сейдине Жини деген атка кондуруп коюшат да, анткени оору дагы буларга берилет экен да, ошол кездердечи ошо жүктү көтөрүшүнчалык оор болгондо алар бул ооруга да чалдыгышат экен. Андан сырткары ошо Сейдине Молдокееванын айтканы бар да, эгерде манасты айтпасаң, Семетейди айтпасаң, сенин 4 шериңди алып кетебиз деп. 4 шериң деген 4 баласы болгон. Катар балдарын жоготкон да. Анан ошол айтпасаң да. Айтпасаң да, анан айтпай жүргөн да ал бир киши. Анан балдары 4 баласы катар-катарынан кеткен, ажыраган ошо 4 баласынанчы. Анан ошентип мен кабыл алдым деп айтканы бар да. Анан ошо касиети жагынан келгенде Сейдине Молдокееванын өмүр баяны көбүрөөк изилденип калган, анткени бул аты чыгып калган манасчы болгон, Семетейчи болгон үчүн изилденип калган. Ошон үчүн ушул жердеги фактылардан айтсак болот да. Мисалы үчүн ал айтып атат, көз өтөрдө бул өнөр мындай кан менен өтүш керек экен да. Анан бул өнөрдү мен таштап кетишим керек дейт да. Анан өзүнүн баласына калтырам деп жүргөн, баласы андан мурда кайтыш болуп калып, анан өмүрүнүн аягында биз баарыбыз эле билген акын кыз, ошо ал деп, ушу мен өнөрүмдү ал дегенде, ал мен алдым, туттум деп айткан жери бар да, ушул Жапар Исабаева жазган өмүр баянындачы. Демек бул деген
укумдан тукумга деле Акындык дейсизби? Жыпар Исабаева деген Жыпар Исабаева анын өмүр баянын жазган. Бактыгүл Сейитбекова эле ошол өзүнүн кызы да, ошол кызы карматым туттум деген ал акын да кыз. Эгерде биз дагы бир нерсени эске алышыбыз керек да, манасчыларды алсак, аял болобу эркек бүт бар өнөрпоздордун үйүнөн чыкканда же атасы белгилүү бир жамакчы, ырчы болот, же комузчу болот, же болбосо санжырачы болот. Канымбек Абдрайымованын атасы ошо өз өрөөндө абдан белгилүү санжырачы болгон экен. Аны издеп барышып өздөрүнүн санжырасын тактап элдер кайрылышып экен да. Ал эми ушул Сейдина Молдокееванын кызын алсак, ал акын болуп атат, ушундай. Канымбек Абдрайымованын кыздарынын бирөө азыр Москвада жүрөт, ал ушу диаспоралардын ар кандай иш-чараларында манас айтып жүрөт, ыркезлерди айтып жүрөт. Ат башы менен Токтогулдун же болбосо өткөндөгү манас жөнүндө болгон бир иш-чарада Москвада айтып жүрөт да. Анткени ал деген отуруп алып кыздарына да үйрөтчү экен да. Анан ушул жакка келгенде жана шакирт даярдоо же устаттан сабак алуу деген дагы маанилүү болуп атат да. Аялдарда кандай болот деген менде суроо пайда болду да. Анан азыр карап көрсөк, Зууракан Сыдыковага келип үйрөнүп жүргөн бир бала бар экен. Ал демек устаттык кылып атат да. Ал эми Канымбек Абдрайымованы алсак, ал деген өздөрүнүн кыздарына үйрөткөн, же болбосо Сагынбай менен Саякбай манасчы алсак, алар өздөрүнүн кыздарына үйрөткөн. Ошолордун устаты атасы болуп калган да, чынындайча айткандачы. Саякбай да кыздарына үйрөткөн бекен, бирок алар айтпай калган. Саякбайдын эки кызы айткан, Сагынбайдын кызы айткан, бир кыз айткан дейт. Көпчүлүккө чыгып Жок, көпчүлүккө чыкпай эле булар ошол айтышып, анан бирок өрчүтүп кетпептир да өнөрдө. Жолдош каршы болуптур, кийин каза болуптур ошо Сагынбайдын кыздарынын эки кызы жөнүндө айтылат да. Эми булардын бүт баары изилденип ушул чыгыш керек да. Негизи аял жөнүндө, аял манасчылар жөнүндө да маалыматтар чыгыш керек. Анткени биз азыр эле айттым, мен жазгыч манасчылар дагы бар деп. Саткан Атаналиева деген акын аял өзүнүн вариантын манас семетей деп кыскараак, бирок өз вариантын жазып басмага чыгарган. Ал жөнүндө деле эч ким билбейт. Ал деле ошол жанагы салттуу манасчыларды аян түшүп, аян алыппы, ошентип Ал менен баарлашкан. Оригиналдуу өзүнүн вариантында жазылат, Ал менен баарлашканыбызда ал айтат, ооба, мен дагы мазар кыдырып дейт, түш көрүп анан айтканмын дейт да, түшүн дагы айтып берген. Эми анын манасчыларды сиз айткандай салыштырыш үчүн тексттерин салыштырып чыгыш керек. Мисалы үчүн Камила Аталиева Семетейди, Сейдина Молдокееванын текстин жанагы Саякбай, Сагынбайлардын варианттарына салыштырып чыкканда, бул текстти изилдөө болуп атат, текстологиялык иш болуп атат. Бул ишти дагы аткарса болот, анан ошондон жыйынтык чыгарыш керек да. Негизи ар кимиси өз варианттарын айтат. Сюжет бир болот, бирок вариант өздөрүнүкү болот да. Ошол сиз текст болобу, алардын айтуу мындай өзгөчөлүгү, манерасы, оону деп коелу, мисалы, ошону салыштыра келгенде кандай эмнеси менен өзгөчөлөнөт экен эми сизге байкасаңыз эгерде? Мисалы үчүн эркек манасчылар айтканда мындай жесттери, жаңсоо, колдорун жаңсоо, үндөрүн бийик чыгаруу, анан мындай айбаттуулук бар да ал жердечи. Ал эми аял манасчыларга келгенде менин байкашымча Зууракан Сыдыкова дагы бир аз жумшак айтат да, антип айбаттуу эмес, андай болуп айтпайт да, буркан шаркан түшүп айбаттуу болуп. Акырып, чаңырып жиберген ушулар барбы, манасчылардын айтып атыпчы эми эмоцияны бериш үчүн, ошол учурдун маанайын бериш үчүн ошол эпизоддун. Аялдардыкы бир аз башкачараак, алар бир аз жумшагыраак, үндөрү да жумшагыраак, анан антип айбат менен айткан жери жок, бирок ошол эле убакта мындай ошол Сейдина Молдокеева менен чогуу жүргөндөрдөн уксак да, алар айтат да, ал өзү мындай эркектей болгон киши болчу, чечкиндүү, анан мындай эркектей шар жүргөн дейт да. Дал эле ошол нерсени Канымбек Абдрайымова жөнүндө да айтсак болот. Ал дагы мындай чоң, анан деген күчтүү, айылда болсо тиги акчасын подторгторлору же бухгалтерлору ошо акчаларын кармап бербей жүргөндө аларга ырды жазып коюп, эшигин илип коюп кетип калып, анан анча-мынча мындай сес берип койгон ушундай аял экен да. Анан күрөштөргө деле түшүп коюшкан, ушундай күчтүү дагы. Бирок ошол эле убакта алардын айтуусунда мындай бир аз жумшактык башкача байкалып турат да. Анан азыр деле айтып жүргөн кыздар бар да. Мисалы үчүн Арабаевада окуп жүргөн эки кыз, Сайкал Законбек кызы деген, Адиана деген кыз айтып жүрүшөт да. Анан булардын айтканында дагы өзгөчөлүк байкалат. Аялдарга тийиштүү. Алар толук кандуу манасчы, ошондой өздөрүнүн вариантын айтышат, Көңүлүң балына көңүң жашыды
жайын көргөндө көңүлүң жаман бөлүнөт. Андан арың ашарсың, андан ары кечерсиң. Күлешендин гүл токой кагылайын кулунум. Күлешендин гүл токой менен экен качкандаң 6 күн түнөп жаткан жер. Андан арын барганда Сырдарага жетерсиң. Кемпир менен баланы керилип кужан көтөрүп. Булар жаш кыздар, булар азыр үйрөнүп аткан кыздар, анан булар текстен жаттап деле айтышат, бирок кеп буларын айтып ошол өнөрдү өздөрүнө кабыл алганда болуп атат да. Булар жаш, дагы өсө турган, мындай, эгерде устаттары үйрөсө өнүгө турган кыздар да. Устат демекчи, манасчылар чөйрөсү эми бизде калыптанып калды. Мына жакында эле атайын Манас театры деп имарат бөлүнүп берди. Манастын мындай статусу, Манастын ижил статусу өсүп жатат. Манасты ижилдөөчү өзүнчө институт, илимий институт ачылып иштеп жүрөт. Абдан эле мындай институционалдаштыруу, мындай колдоо күчтүү болуп жатат. Ошол учурда ошол салттуу манасчылар, эркек манасчылар арасындагы мамилени байкай алдыңызбы кандай? Ошол айым манасчыларга. Эми алар анысы эле саналуу эле аз эле экен. Көп залкарлары, мыктылары өтүп кетиптир. Алды өтүп артымына улгайып калган экен аябай эле. Ошону байкай алдыңызбы? Мисалы, мен деле мындай калың эл көрүүчү манасчы эмес болсо да, мындай манас айтуу бул дагы жолу айта кетейин, эркектердин өнөрү, эркектик өнөр деп кабыл алынгандыктан алар кандай мамиле кылат экен манасчылар өздөрү? Ооба, мен да бир нече манасчылардан ушул жөнүндө сурадым. Мисалы үчүн, мен бул жакта аутсада манас боюнча сабак берем да, анан манасчылар чакырып калам сабагыма. Анан студенттер сурашат, эмне эркек манасчылар чакырып бересиз? Барбы аял манасчылар, аларды чакырасызбы деп. Анан аларга кыздардан да чакырып берип айтыртам. Анан ошондо келген манасчылардан сурап калсам, мисалы үчүн Рыспай Исаков келип жүрөт менин сабагыма. Ал айтат, аялдар эркектерге окшоп, аларды туурап айтпастан өздөрүнүн стилин өнүктүрсө жакшы болот эле. Мүмкүн ошондо бир өзгөчөлөнүп көрүнүшө беле деген сыяктуу пикирди айтты да. Андан сырткары Манас академиясынын азыр президенти болгон Таланталы Бакчиев ушу аял манасчыларды кандайдыр колдогонго аракет кылып жүрөт. Анткени ал жанагы Казыбекке келген, Казыбекте жашаган Канымбек Абдрайымова деген манасчы аял бар деп атпайбызбы? Ошону изилдегени голландиялык окумуштуу келген да, Нинке ван дер Хейден. Ошону менен чогуу ал дагы ошол жака барып, ошол аял менен тирүүсүндө жолуккан да. Анан баарлашкан, анан ошол аялдын тагдыры жөнүндө билет. Анан ошол азыр Зууракан Сыдыкова менен дагы ошол иш-чараларды уюштуруп бир колдоо көргөзсөм деген ниети бар. Андан сырткары ошо Канымбек Абдрайымова жөнүндө маалыматтарды дагы өздөрүнүн макалаларында жазып жүрөт. Ал эми илимпоз болгон үчүн илимий жактан да карайт, ошон үчүн көңүл буруп жүрөт да. Бирок мен интервью учурунда Зууракан Сыдыкованын айтканынан байкадым да, ал бир аз өкүнөт экен өзүнүн манасчы болуп калганыначы. Ал айтат, эмне үчүн ушул өнөрдү мага берип койду? Менин агаларым, инилерим бар эле, ошолор алса болмок. Анткени эркек манасчылар батыраак кабыл алынат экен. Анан манасты айтканда бар угуп эле жакшы деп эле анан аялда манасчы болмок беле деп койсо жаман болуп калам дейт да. Анан көчмөндөр оюнунда дагы барыптыр, манасты айтыптыр, көп иш-чараларга эле барып калат экен. Анан мындай байкап көрсөм дейт, аты чыгып калган манасчылар жаш эркек манасчыларга көбүрөөк көңүл бурушат. Мен караганда эле киши жок дейт да. Көңүл деле бурушпайт дейт. Зууракан апа ал деген 40 жылдан бери манас айтып жүргөн эле аял да. Көп деле көңүл бурушпайт. Анан элде ушундай түшүнүк бар экен дейт да. Ушу аялдан манасчы чыкпайт деген түшүнүк бар экен. Ошон үчүн аялдарга кыйыныраак экен бул жерде жүрүш дейт да, бул жолдо жүрүш дейт. Эми жүгү бир тең, жанагы аян алып, ошонун бүт баарын кабыл алып анан айткан бул бир тең болуп атат да. Анан коомдун таанышы башка бир көйгөй болуп атпайбы? Сиз эми бул изилдөөгүз жаңыдан баштап жатыптырсыз да. Ошолор алар менен жолугуп, манасчылар менен мындай буга чейин аты чыкпаган, чын эле жөндөмдүү, талантымдай, абдан дарамети күчтүү манасчыларды таап алдыңызбы, угуп жатасызбы, бар бекен? Балким айтып атпайм, бул эми көмүскөдө калып келген нерсе, анысы деле мына болуп турган анча-мынча өз чөйрөсүндө белгилүү болсо да, калың элге, публикага белгисиз болгон манасчылар бар. Балким такыр эле билине элек. Мына кайсы бир манасчынын өмүр баянында жүрөт,
мана Ай Манас жалы үйлө жашынып алып, короосун бекитип алып айтса дагы эл угуп калып укчу экен дейт да. Чынында элге жаккан, укулуктуу, ошол кайсы манасчы дедиңиз? Сейдина Молдокеева ал деген жанагы бул жинди болуп калды деп анан эшигин бекитип коюшуп, үйгө кулпулап коюшуп дагы чыгып кетпесин деп ошентип жүргөн кезде ал өзү эскерет да ошондочу аябай эл жаткыча күтүп, анан түндө эшикке басып келип, анан келип алып короосун ичинен илип алып туруп, анан короосунда отурган элдин баары уктап калды эми деп туруп бугун чыгарыш керек да, анан аябай манас айтат экен да. Аябай манас айтып жүрө бериптир, анан эч ким укпайт деп жүрө бериптир да. Кийин дейт элдер айтышпадыбы дейт. Ошондо мен короону бекитип алып үйдө манас айтып отурсам, короонун сыртына элдер келип алышып, кошуналар бактардын түбүндө туруп алып мени угушчу экен да деп атпайбы. Демек, бир жагынан аны укулуктуу, элге жагымдуу болгон экен да. Кабыл албаганы менен экинчи жагынан эл ошону эңсеп, ошону уккусу келип, ушундай деген манасты угуу деген, манас деген өзү башкача да биздин эл үчүнчү ошондой болгон да. Мисалы үчүн эми адабиятты деле алып карасак, Казат Акматовдун чыгармасында деле бар эмеспи? Бир жаш бала манасчы чала эле айтат да, мындай жакшы деле айтып үйрөнө элек, эми талпынып өсүп келаткан баланы айта кой деп бел тегеректеп алып, аябай сүрөп, колдоп, ушинтип тим эле көңүлдөрүн ушунча кунт коюп угуп атышты деп айткандары бар эмеспи? Ушундай да негизи бир четинен аялдар көп таанылбаса деле ошо манастын өзү айтылып атканы элди баары бир топтоп элдерди уктурчу экен да, мындай эл ошону уккусу келчү экен да. А сиздин сурооңуз боюнча суроо аягына чыкпай калдым да, мындай ачыла элек, көпчүлүккө таанылып байкай алдыңызбы, угуп жатасызбы? Балким ошол изилдөөңүздүн алкагында жаңы аты чыкпаган. Ооба, азыр мен негизи бүт бар эле темасын ушундай деп койдум да, көрүнбөгөн же болбосо таанылбаган манасчылар депчи. Анткени көзү өтүп кеткен, ошо конкурстарды жеңип, сыйлыктарды алып жүргөн аялдар деле таанылбай калбадыбы? Анан ошолордун өмүр баяндарын, ошолордун айткандарын эл менен байланышып маалымат алып чыгып атам да. Ошо Канымбек Абдырайымова мисалы үчүн, Зуракан Сыдыкова арабызда жашап жүрөт, бирок эч жерде маалыматтар жок, аз, аябай аз маалымат да. Мисалы үчүн ошону жаздыруу, ал өзүнүн вариантын чыгарган, китеп кылып басып чыгарган да. Аны салыштырып текст жактан изилдеп сын айтып атышат, эми айткандар болот. Бирок ошол кезде эле бул өмүрүн ошого арнап, ошону жазып, анан деген айтып жүрүп атпайбы, өзүнүн вариантын топтоп, бир эле манас эмес, Жанышбаевди жазып бүтүптүр да азырчы, аны дагы бастырсам деп жүрөт. Демек, ушундай чыныгы таланттуу манасчылар болуп атат, бирок алардын аттары чыкпай атат. Жана Асаткан Атаналиева деле кыскартылган дегени менен, ал деле өзүнүн варианты да, ошого тандык вариант ал болуп атат. Андан сырткары Айыл жеринде бир түштүк чакта Папанын айылында кошокчу аял болгон экен да. Ал кошокчу аял манас айтышкен. Аны кошокчу дешкен, бирок манас айтышкен да. Анан ушул жерде дагы бир салттуу. Барбы же өтүп кетти? Жок, ал дагы өтүп кетиптир. Жакында эле өтүп кетиптир, бирок анын анча-мынча кол жазмалары калыптыр да. Ошол менде кызыгууну тудуруп атат. Андан сырткары азыр деле эл арасында айтып жүргөндөр бар экен да. Эми ошолорду топтоп, изилдеп анан чыгарышкен. Китеби чыгып, мындай кандайдыр бир толук кандуу эле манасчы деп айта турган Зуракан Сыдыкованы мисал кылып айтсак болот. Зуракан Сыдыкова деле эч ким барып эле мынтип изилдеп эле кызыгып жасап аткан жери жок да. Ошол Зуракан Сыдыкованы колдоо, жаш чыгып аткан жаш аял манасчы, кыз манасчыларды колдоо ушул деле бир чоң иш го деп ойлойм да. Анан эми баягы бизге көпчүлүккө мындай көрсөткүч катары, мындай критерий катары белгилүү, манасчынын баягы манасты бир нече сааттап, күндөп, суткалап, жумалап айткан депчи. Мисалы, азырга чейин болуп калат го, мына жылга өтүп турат манасчылардын марафондору, мына эстафета катары баягы бир нече сааттап, бир нече суткалап, токтобой, тынымсыз айтып, мына Дөлөт Сыдыков бир суткадан ашык айтты баягыда манасты. Ошондой деңгээлде, ошончолук көлөмдө айткан манасчылар бар бекен аялдар, болгон бекен аялдардын арасында, же алардыкы башкачабы? Ушул дагы менде бир кызыгууну туудурат да, сааттап, суткалап айткан манасчы. Эми бул илгери айткан болуш керек, бирок эмнегедир кийинки кездерде ушул негизги критерий катары кабыл алынган сыяктуу болуп калды да. Ушул мени ойлондурат, анткени деген бул көргөзмөлүүлүккө алып барбайбы кандайдыр, анткени манас бул бир нерсе, анан деген манасчы, айтуучу бир жагынан. Мисалы үчүн биз эми Жүсүп Мамайды алсак деле, ал деген бир жаш кезинде айткан, анан кийин айтпай эле жазып калган,
Анан көптөгөн бөлүгүн жазып чыгып, өзүнүн вариантын жазып чыкты. Айткан эмес, бирок жазып калган. Бул жазманын ооз-эки чыгармачылыкка тийгизген таасири болуп атат. Эми биз ушуну эң негизги критерий кылып албай эле коюш керек го деп ойлойм да. Анткени бир жагынан бул манасчыны таанытат. Бул деген анткени жарыш жасалма, жарыш пайда болгондой болуп калды. Мен 5 саат айтам, бул андан өтүп мен 20 саат айтам дегендей болуп калбайбы деген бир күмөн бар да мендечи. Анткени алардын баары эле таланттуу да, алар баары айта алат. Анан муну саат менен ченебеш керекпи деген ой пайда болду мендечи, ошондон уламчы. Андан сырткары, мисалы үчүн Зууракан Сыдыкова ошондой чоң китепти жазып чыкса, ошо өзүнүн манасын вариантын жазып чыкса, демек ал деген ошонун баарын билет да, ал айта алат да. Бирок ошону саат менен айтып берип доказать этиш керекпи? Бул туура эмес го деп ойлоп атам да. Анткени бир эле убакта манас ар кандай айтышканда айтылып эле жүрбөйбү? Саякбай Каралаев Канекейдин тайтоорун чапкан ушунчалык эмоционалдуу айтыш экен. Анан кээде бул 10 мүнөткө созулса, кээде деген сааттап айтыш экен депчи. Бул деген жагдайга жараша болот, контекстке жараша болот, ошондой да. Анан албетте жакшы ошентип азыр бир жаңы түрлөрүн айтып атышат, жанагы улама деп айтып бири-бирин улап келип, же болбосо тиги ар бир юбилейлерге жараша барып 7 күн айтып атышат, 7 түн айтып атышат. Бул дагы бир өзүнчө жаңылык болушу мүмкүн. Мүмкүн мурда деле ошентип айткандыр, бирок саат менен ченегендин кажети барбы жокпу мен билбейм да. Эми ошентсе дагы мына Манасты Саякбайды 20-кылымдын көмөрү деп Айтматов атап, анан ошо Манастын эң чоң варианты бул 500 000 сап деп ошентип баягы дүйнөгө таанылып жатпайбы? Ошол эми каалайбыз, каалабайбызбы, бул негизги критерийлердин бири болуп калды. Анын маңызы, анын баягы адабий тарыхый баалуулугу эмес, ошол масштабы менен аты чыгып калгандыктан ошол менен ченеп калат экенбиз да. Ошон үчүн сурап жатам да, мисалы мен профессионал эмесмин. Ошол жөнүндө да бир комментарий айтып коеюнчу. Мисалы үчүн Саякбай Каралаевдики 500 000 деп чыккан дегенди эми биздин эле окумуштарыбыз сырттан да келип изилдешкен да. Радлов жаздырып кеткен, Чокун Валиханов жазып. Ошолордун жазгандарына таянып, батыш окумуштуулар изилдөөлөр жүрүп, алар башка пикирди айтып атат. Хата, мисалы үчүн, Хата деген изилдөөчү бар, британиялык, ал башка пикирди айтып атат. Азыркы жаш Прайер дегендер, мисалы үчүн, ушул изилдөөчүлөр айтат да, негизи бул совет учурунда жасалма узартылган деп. Эгерде биз Радловдун жазып алганын, Чокун Валихановдун жазып алганын карасак, ал жерде манас анчалык узун эмес, ал кыска эле дейт да. Анткени алар кээ бир эпизоддорду эле жазып аткан болуп атпайбы? Ошондон улам. Бирок мындай караганда жанагы 500 000 дегенге күмөн салышат да аларчы. Бул деген жасалма болуп калган сыяктуу, негизи деген анчалык кеп узундугунда эмес, кеп манастын ошол эпостун өзүнүн мазмунунда, маанисинде деп атпайбы? Анан сиз айткан боюнча албетте мындай суроо пайда болот да, ал башка суроону кайрадан туудурат. Сиз айткан боюнча, мисалы үчүн, кантип эле ушул манасчы 500 000 сапты айта алат, демек биз жана негизги критерий кылып алганда дагы ошого көңүл буруп атпайбызбы? Бул укмуш манасчы, анткени ушунча миллион саптарды ал башында сактап жүрөт деп айтып атпайбызбы? Ал жерде башка сөз турат да. Негизи ооз-эки, анан жазма деген маданият бар да. Ооз-эки бул деген өзгөрүп туруучу, ар убакта айтылган сайын бул башка нерсе да. Бул мурдагынын кайталанышы эмес, бул жаңы нерсе да. А жазма нерсе бир жолу жазылат. Ал эч жокто өзгөртүлбөйт. Анын бир эле автор болот да. А тигинде бир автор болбойт эч убакта. Вариант деген, вариация деген ошондон келип чыгып атпайбы? Анан ошого байланыштуу мындай пикир жаратат. Анда биз кантип түшүндүрөбүз жана манасчынын ушунча 500 000 сапты эстеп жүргөнүн депчи. Анан айтат да, негизинде фольклордо деген даяр элементтер деп коет да, ready-made elements деп ошо чет элдиктер айтып атат. Даяр элементтер деген, мисалы үчүн, манас текст катары көп нерселерден кураштырылат да. Мисалы үчүн, баатырдын сүрөттөлүшү деген болот, боз үйдүн сүрөттөлүшү деген болот, чабуулду, согушту чагылдырган сцена болот. Ушул ар бир бөлүктүн өзүнүн кантип айтылышы жөнүндө ошого жараша формулалары бар, жана ошону кантип айтылган бир туруктуу нерселер, элементтер бар да. Анан ошол туруктуу элементтерди топтоп айтат да. Демек мен бүгүн манасты айтсам, Канекейдин тайтоорун чапканын айтсам, бул сюжетти билебиз, сюжеттин ичи көптөгөн бир ошондой туруктуу элементтерден турат да, ошону кураштырып айтат. Демек ал деген айтып атканда ар убак канча жолу кайталаса деле ошону
кайрадан курат да, бул курап айтат да, курап айтат. Бул жаттап айтпайт. Ошон үчүн мээсинде сактоо деген нерсе туура эмес түшүнүк да. Бул деген жаратмандык. Анткени бул курайт да, чыгармачылык. Ошон үчүн фольклористтер айтып атпайбы бүгүн мисалы үчүн манасчы бул аябай тыгыз төкмөчүлүк менен байланышкан, жамакчылык менен байланышкан депчи. Куруу да, курап айтуу да. Анан ошон үчүн кайра дагы сурап айтылат. Жана аялдардан, кыргыз аялдарынан ар бир кошокчу болуп атпайбы, жамактап айтыш керек. Анан демек аялдар деле айта алат деген сыяктуучу. Демек баягы негизги сюжети, негизги баягы сюжеттик линияларын билген адам, бир кабары бар, жалпы маалыматы бар адам, анан эң башкысы өнөрү бар, жана жамакчылык өнөрү болсо чын деле баягы кыргыздын илгертен эле баягы илимдей каттанып алса деле жамактап айткан, азырга чейин баягы кошокчулар бар, аттуу мындай өрөөнгө аты чыккан, бул баягы бир ошол эки нерсе компонент болсо, демек манасчылык өнөргө мындай өзүнүн анан эң гана түшүнүксүз нерсе бул баягы мындай сакралдык, баягы мистикалык, баягы аян алуу, аян көрүү, бир нерсени көрүп туюу, анан баягы кээ бирлер айтат, ушул айтып жатып тексти, ошол сөздөр келип турат деген. Ошонусун гана мындай рационалдуу түшүндүрө албайт экенбиз да азыр. Жок, аны деле түшүндүрсө болот да. Мисалы үчүн аян алуу деген түш көрүү деген нерсе ошо батыш изилдөөчүлөрү деле айтат. Мисалы үчүн Нимке ван дер Хейде жанагы Казыбекке барып, Канымбек Абдрайымова жолугуп келгенде, ал болгон 22 жаштагы PhD студент болгон да. Анан тил дагы көп жакшы биле элек кези экен. Анан ошондо айтат да, мен бир аз кыйналдым, тилден кыйналдым, анан бир 7 жаш болдум деп кийин китебин жазганда эстеп алып айтып атпайбы. Ошол Лордтун теориясын колдонуп атып, манасчылык жөнүндө айтат да, ооба түш дейт кыргыздар. Лорд үч эле нерсени айткан да. Биринчи манасчы болуш үчүн ошол ооз-эки манас айтып аткан, манас эмес, ал манасчы эмес, айтуучулар жөнүндө айтканда, Европанын айтуучулары жөнүндө, барктар деп коет го. Ошолор жөнүндө айтып атканда айтат да, бул үч эле нерсе, негизги нерсе дейт да. Биринчиси деген айтуучу, ошол башка айтуучуну угуп, ошонун акырын өзүнө сиңирип, анан ошого таасирленип, ушинтип кабыл алып баштайт дейт да. Экинчи баскычында ал деген акырындап ошону кабыл алып, сиңиргенден кийин айтканга аракет кылып өз алдынча мындай тренировка кыла баштайт дейт да. Анан эң акыркы үчүнчү баскычында бул деген публикага чыгып биринчи жолу ошончо элдин алдында айтат дейт да, ошондой баскычтарын белгилейт. Анан Нимке ван дер Хейде аны деген өнүктүрүп атат да, ошол теорияны. Анан ал айтып атат, эгерде ошол теорияны кыргыздардын манасчыларына котошсок дейт, анда дагы бир 2-3 нерсени кошушубуз керек да. Мисалы үчүн бул деген башкачараак ком. Европадагы ооз-эки маданияттан кыргыз ооз-эки маданияты бир аз башкачараак дейт да. Бул аябай салттык турмушка мындай тамырлашып кеткен көрүнүш дейт да. Анан ошондо биз жанагы аян, түш деген элдин түшүнүгүн дагы киргизишибиз керек. Анткени булардын ар бир манасчысын сурасаң, ал деген мен түш көрдүм деп айтат. Түшүндө ошол манасчы менен же болсо ошо башка бир манасчы менен, же болсо ошо манастагы бир кармандар менен жолугуп атат дейт. Анан ошондон улам мен мынтип элестетип айттым деп айтып атат дейт да. Бул эми элдин маданиятындагы түшүнүк, ишенимдерге дагы байланышкан дейт. Аян деген эми ишенимдеги бир көрүнүш болуп атпайбы. Ушуну айтып, ал эми ошону Салиевтерди, Азиз Салиев, биздин философторду изилдешкен, анан бул чыгармачылыктагы мындай түштүн ордун түшүндүрүп беришкен да. Ал эми аян катары айтканда дагы төкмөчүлүк боюнча бир Ева Мария Дюбюсон деген изилдөөчү бар да, казактардын төкмөчүлөрүн изилдегенчи, ошол дагы ата бабалардын арбагы деген түшүнүктү ошо акындардын чыгармачылыгын түшүндүргөндө айтат да. Анткени ата бабам деп айтып анан чындыкты айтышат эмеспи. Ата бабалардын арбагы бул кандайдыр бир сыйкырдуу болуп эле келип аны дарыган нерсе эмес. Ата бабанын арбагы деген ошолордун арбагын сыйлап, ошол ата бабанын аты менен чындыкты айтуу деген да. Ошо ата бабанын арбагы уруп кетпейби мен чындыкты айтпасам деп өздөрүнө ошол миссияны алгандыгы да. Эми ушуга байланыштырып карап көрсөк, жанагы түш көрүү, аян көрүү бир жагынан ошо чыгармачылыктын бир көрүнүшү, ишенимдин бир көрүнүшү болуп атат. Бирок ошол эле убакта ата бабалардан келаткан тарыхты айтып атат да булар, чындап келсе. Ошол тарыхты айтуу өзүнө миссия катары кабыл алуу. Рационалдык жактан деле түшүндүргөнгө мүмкүнчүлүктөр бар да, негизичи. Аянды деги эле мындай тааныбайбыз да. Мисалы түштү да тана албайбыз да, чындап эле булар бар. Ар бир айтып атса демек бар да. Анан антропологияда дагы бир мындай принцип бар да, адам эле. Эгерде сен бир элдин маданиятын изилдеп атсаң, сен
окумуштуу катары өзүңдүн көз карашыңды таңуулабай ошол элдин түшүнүгүндө эмне экен, ал жерде өзөктүү нерселер эмне экен, ошол элдин көз карашы менен чечмелеп бер дейт да. Ушул жагынан алып карасак, биз манасчыларды угуп, алардын түшүндүрмөсүн интерпретация кылышыбыз керек да. Уграм айым, сизге чоң рахмат. Эгерде кошумчалай турган нерселер болсо, балким дагы ушул студияда жолугарбыз. Сиз мына айым манасчыларды изилдөөнү жаңыдан гана баштап жаткан экенсиз. Биз дагы көз салып туралы. Чынында эле бул боюнча бул манасчылык, дагы бир жолу айтайын, манасчылык өзү бизде феномен катары таанылса, бул айымдардын манасчылык өнөрү такыр эле баягы изилденбеген, тиешелүү деңгээлде изилденбеген тармак болуп калган. Жаңылыктарды күтөбүз сиздерден. Сизге ден соолук каалайм. Ушул ишиңиздин өтөсүнө чыгып, бизге жаңы кызыктуу, пайдалуу маалыматтарды алып чыгасыз деп ишенем. Рахмат, чоң сиздерге да чакырганыңыздар үчүн чоң рахмат. Урматтуу НТСтин көрүүчүлөрү, эфирде эсимде берүүсүнүн кезектеги чыгарылышы болду. Кийинки берүүлөрдөн көрүшкөнчө бар болуңуздар. Ah